Могу заказды көрдүңөр жигиттер. Бул заказды 1 саат 17 минутада Ак Ордонон Горкийге алып келип аяктадым да. 1 саат 17 минутада 498 сомго ушул заказды аяктадым. Арзанбы, кымбатпы, ушуну көңүлгө алсаңар сураныч. Бул заказ мага өтө эле арзан. Эмнеге дегенде 1 саат 17 минутада 498 сом эртең мененки убакытка бул өтө эле арзан да. Түштө же түштөн кийин болсо анда жакшы эле эсептесең болот. Жакшы эле деп эме кылсаң. Эртең мененки убакытка бул өтө эле арзан. Эмнеге дегенде эртең менен эрте турасың. Жакшы ой менен, жакшы максат менен, бир жакшы үмүт менен эртең менен коэффициент бар мезгилде жакшы иштеп алайын деп чыгасың. Анан чыксаң эле бир заказ келет, аласың, 1 саат 17 минутта 1 саат 1,5 саат жүрөсүң, 498 сом чыгып калса, бул өтө арзан. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден болсо, плюс 170 менен алгам ушул заказды, плюс 170 менен алганда 1 саат 17 минутта 498 сом чыгып атат. Экинчиден бул өтө арзан бул. Ал эми үчүнчүдөн болсо, ушул заказды бейс коэффициент, мындай коэффициент жок жерден алдым деп эсептей турган болсом, 498 сомдон 170 сомду алып койсом, ошондо 1 саат 17 минутада 328 сом тариф комфорт менен. 1 саат 17 минутада 328 сом бейс коэффициент. Бул деген өтө эле арзан. Арзан эмес, бул бекерлүү болуп калат жигиттер. Бул менин биринчи заказым. 1 саат 17 минутада 498 сомго бул заказды аяктадым. Анан макул эми. Биринчи заказым неудачный болуп калды. Эми кийинкилери жакшы болот буюрса, эми иштеп турайын деп жакшы эле мен кайра жумушту баштайын десем, Яндекстен билдирүү келип калды. Здравствуйте. Здравствуйте. Система заметила, что вам пришлось потратить больше времени на эту поездку. Вам уже пришел промокод. С ним ваш приоритет на 5 часов будет выше на 3 балла. 5 саатка 3 балл приоритет беришти. Приоритетиңер өзүңөргө буйрусун деп жазып жиберип атам. Жазып жиберсем, я понимаю вас, но замена промокода невозможна дейт. С помощью этого промокода вы получите дополнительные баллы, приоритеты, что позволит вам получать больше заказов дейт. Айттым го, өзүңөргө эле буйрусун, водительди ушинтип алдап көнүп алдыңар. Скидканы дагы водительдин эсебинен, пробкада турсак да водительдин эсебинен, пассажир өзү күнөөлүү болсо да водитель күнөөлүү, блок болуп кетет. Силерде иштеген айдоочулар жарылайын деп турат. Жакында жарылып кетпесе эле деп жазсам, я бы очень хотел сделать для вас больше. К сожалению, в этом случае решение не получится изменить дейт. Мен силерден жардам сураган жокмун деп кайра жазып атам. У нас нет технической возможности заменить промокод. Вы можете использовать промокод позже, он будет ждать вас в профиле дейт. Промокодда жардамда сураган жокмун, сураган менен силерден водительге эч кандай жардам болбойт деп жазсам, увы, решение нельзя изменить дейт. Кыскасы ушундай. Бул жерде эмеге 5 саатка 3 балл деп жазып атат. Промокоду келди приоритет менен. Ал жерге кирип карасам, 5 саатка 9 балл приоритет бериптир. Бул жерде 3 балл деп жазып атат. Кайра момент эме кылгандан приоритет 3 балл эмес, 9 балл бериптир. Ход 20 береби, 3 береби, 10 береби, ход 100 берсин. Мени ал приоритет менен алдай албайт. Мага бул берген приоритети мени канааттандырбайт. Водительге жардам бергиси келеби? Водительге поддержка бергиси келеби? Анда 5 саат, 3 саат, 10 саат, же 8 саат промокод без комиссия берсин. Ошондо анан бир аз алданып, ошондо анан бир аз разы болушубуз мүмкүн. 3 балл приоритет берип койдум деп, как будто жаш баланы алдагандай, бул Яндекстин алдаганы, 3 эмес, 100 балл берсе да, мени канааттандырбайт ал берген баллы. Ага мен разы болбойм, ага мен алданбаймын ал берген приоритетине. Яндекс чынын айтканда жете турган жерге жеткирип эле койдум. Лично мен өзүм мени, башкаларды билбеймин. Бир күн жарылабыз, ушундай жарылабыз. Биз жарылганда аябай жаман жарылабыз. Себеби бизде жигиттерде ынтымак бар, бири-бирине поддержка бар, связь бар дегендей. Кыскасы, мен жигиттерге ишенем. Биз жарылганда өтө катуу, өтө жаман жарылабыз. Жарылчууда эле болуп калдык. Аз эле калды окшойт деп ойлоп атам да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, жигиттер, эмне үчүн пассажирге скидканы биздин эсебибизден берет. Пассажирге скидка берсе, эмне үчүн биздин эсебибизден? Пассажир жалып жатса, эмне үчүн бизден сурабайт? Ушундай болду эле ушул заказда саат ушунчада деп. Жөн эле приоритетиңди
түшүрүп салат же жөн эле блоктоп салат. Анан эмне болду деп мындай териштирме кылып келсең, ушундай заказда сен агрессия көрсөтүпсүң же машинең туура эмес экен, машинең таза эмес экен, короче пассажирден жалып түштү, ошон үчүн блок болдуң же ошон үчүн приоритетиңди алып койдук. Кийин билесиң да. Эмне үчүн ошону водитель менен айтып, водительге ошону териштирип, чын эле ушундай болдубу, болбодубу, анан алса болмок. Бул акыйкатсыздык. Анан пробкада могул жерге жарым саатта жетесиң деп бир заказды берет. Сен 1 саатта жетесиңби, 2 саатта жетесиңби, ошол эле суммада өзгөрбөйт. Бизде эмне күнөө дейм да. Жол пробка болуп калса, пробкада канча убакыт көп жүрсөк, ошончо көбүрөөк сумма чыгыш керек. Пробка жок болсо бат чечсек, анда азыраак чыгыш керек. Бизде эмне күнөө дейм да, анан пробкага барып туруп калып, жарым саатта жетесиң деген жерине 1 саатта жетсең, 200 сом же 300 сом чыкса, бул бизге не выгодный. Бизди ким ойлойт? Ушуну болбосо учетчик менен кылып коюш керек. Мурдагыдай эле эски система менен кетебиз, посадкасын алып, жолдо пробкада көбүрөөк убакыт кетип калса, көбүрөөк сумма чыгат. Эгер пробка жок, азыраак барып калсак, батыраак, анда азыраак сумма чыгат дегендей. Бул жагы дагы акыйкатсыз болуп иштет. Анан дагы бир нерсе, бул жанагы безнал заказдарда пассажирдеги сумма башка, биздеги сумма башка чыгып иштет. Өткөндө мага бирөө ушундай болуп калды. Мындай да, бир жерге бир заказ алып баратасың, пассажирдин приложениясында 500 сом деп турган болсо, биздин приложениябызда 320 сом же 350 сом да. Ушундай айырма болуп калып иштет. Пассажир менен водительдин суммасы эки бөлөк чыгып калып атат. Анан мен айттым, скриншот кылып алайын, же сүрөткө тартып алайын, же видео кылып алайын. Мендеги сумма башка, силердеги сумма башка болуп атат десем, эми бир аял адам болчу, анан көнбөй койду. Өзүнөн коркту, эмне болду, айтор билбейм. Кыскасы ушундай болду. Ушундай болуп калганда, ошону скрин кылып, пассажирдикин дагы, биз өзүбүздүн заказды дагы скрин кылып, анан ошону бир кайрылып көрүш керек болуп иштет. Кыскасы ушундай пассажир менен водительдин суммасы эки башка чыгып, пробкада турганда туура эмес эсептеп, жанагы биздин эртең мененки кетирген убактыбызга жанагы сумма туура келбей калып атат да. Жарым саатта жетесиң деген жерге 1 саатта жетип калып атабыз. Ушул жагы, анан пассажирлердин жалып жазганы, биздин эсебибизден пассажирлерге скидка бергени, ушулары ашыкча болуп кетип аткандай жигиттер. Анан болор болбос 3 балл, 5 балл промокод менен бизди алдаганга аракет кылып иштет. Эми биз алдангыдай жаш бала эмеспиз. Ал промокодду же конфет эмес экен, оозуңа салып алданып калгыдай. Кыскасы ушундай жигиттер. Бүгүн ролик тартайын деген деле ой жок болчу. Ушундай ситуация болуп калгандыктан бир кыскача ролик тартып коюуну туура көрдүм да. Өзүңөрдүн ой пикириңерди комментарийге жазасыңар. Катталбай көрүп жаткандар каналга катталып койгула. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен сак саламат болгула. Барыңарга ийгилик.